3 адамдын өлүмү, маркум күйөөсүнө үй, анын биринчи аялына унаа алып берген дешти. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда мурда чогуу жашаган аялын жана анын 2 баласын өлтүрүүгө шектелген Чынтемир Ашыралиевдин сотунун 2-чи отуруму өттү. Жараянда маркум аялдын энеси көрсөтмө берип, кызы айыпталуучуга жана анын мыйзамдуу аялына автоунаа алып бергенин айтты. Ал сотко катышуу үчүн Баткендин Лейлек районунан келген. Чынтемирди мурда көргөм, мага тике карап салам берчү эмес. Кызым менен күнүнө 3 маал сүйлөшчүмүн. 16 февралда чалсам албайт, жүрөгүм жаман болду. Ашыралиев эле кылды деп сездим, себеби андан башка үйүнө чымын да кирчү эмес. Баласы андан экенин кызым айткан. Бул баласы төрөлгөндө качып карабай жүргөн, кийин кайтып келген. Ашыралиевди 3 жолу көрдүм, башын жерге салып саламдашкан жок. Кызым баламдын атасы жакшы, ичпейт, чекпейт деп эч качан жамандачу эмес. Ал Баткенде жүргөндө буга 3 балаң менен кыйналасың, үй ал деп акча жөнөткөн. Машина да алып берген. Берки аялына да балдарын бала бакчага ташыш үчүн унаа сатып берген. Бензинине чейин кызыман акча сурап жүргөн, деди маркумдун энеси. Эжеси да айтылгандарды тастыктап, Ашыралиевдин биринчи үй бүлөсүн камсыздоого акча берип турганын билдирди. Сиңдим, атабыз жакшы, 5 убак намаз окуйт, мечитке жардам берет дечү. 3 февралда чайханада отурганда атабыздын телефонуна 100 сом, бензинге деп 1000 сом котордум деген. Мындан сырткары андан акча алганын, ошонун 100 000 сомун темир боюнча иштөөгө жумшайт деп айтты эле. Биринчи үй бүлөсүнүн балдарынын туулган күнүнө билектерди алганын билем. Бир жолу Дордойдон колготки таппай койгон. Атасы келгенде баласы тынч отуруп калчу. Андан коркуп турат дешчү. Ашыралиев өзүнө да кийин биринчи аялы бала бакчага барганда кыйналып атат деп ага да унаа алдырган, деди киши колдуу болгон аялдын эжеси. Бүгүнкү отурумда каза болгон аялдын апасы, эжеси, кошунасы жана аймактык 2 тескөөчү көрсөтмө берди. Сот эртең 27 июлда саат 14-тө дагы уланат. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 16 февраль күнү 5-кичи райондогу батирлердин биринде 51 жаштагы аял жана анын 17 жаштагы кызы менен 9 жаштагы уулу киши колдуу болгон. Бул кылмышка шектелип, аялдын мурда жарандык никеде жашаган 37 жаштагы күйөөсү Чынтемир Ашыралиев кармалган. Буга чейинки сотто айыпталуучу маркум экөөнүн жашап жатканын биринчи аялына айтам деп шантаж кыла берген үчүн кылмышка барганын айткан. Булак Спутник Кыргызстан.